Сейчас хорошо слышно? Да. Хорошо. Включи вторую программу. Лучше или хуже стало? Лучше. Лучше, да? Ну все, значит, когда голова покрыта, вторая программа лучше. Если платка нету, то можно третью программу использовать. Она будет шум. Екі құлағына дейін қойдырылған. Кохлеарный имплант аппараты. Шунun bir құлағына қойылған Зульфия женікіне. Burada құлағына жақын сөйлешілік, қазір шул жерден сөйлелік. Зульфия же, Оғатам. қандай уғатасыз? Жақшы. Қадимгідей эле жақшы эле уғатасыз бы? Оғатам. Қачан кетебиз эми? Питерден кетпейм. Көрдүңүздөр, Ауылдап мен. Зульфия же, Питерден қачан кетебиз? Қачан алып кетесің? Кетебизби? Сен кеткің келіп отсаң кетер. Уағында учурунда жамандан адашып, жакшылыкка жанашып, эсиң барда этегиңи жап дейт. Эсиңер барда этегиңерди жаап калгыла дейт элем. Урматтуу жаштар, мен сиздерден суранып кетем. Аллах Таала жогоруда айттым, берүүчү дагы алуучу дагы. Нечендеген миллиондорду берип туруп, бир күн эмес, бир секундта алып коюп атат. Тирилик да өтө берет, Алла Тааланын берген ырыскысы менен. Жашоо да өтө берет. Күн өтө берет тугандар. Адам баласы ачкалыктан же оорудан өлбөйт тугандар. Шуну Ассаламу алейкум достор. Урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Ай, сууктан мынтип жылуу күйүнүп алып жүрүшөт экен да биякта. Биз болсо мынчалык суу экенин билбей эле келе бериппиз. Суу катуулдап коер Нурия эже. Биз келгенге чейин кандай ушундай эле болуп атканбы? Карлар эрип жылып атты. Биз алып келиппиз да анда суукта. Урматтуу достор, биз кайрадан Зульфия эжени больницага алып келип калдык. Настройкасына буюрса. Күн аябай суук. Ызгар суук. Жалпыңыздардын баса белгилеп кетейин. Бүгүнкү күндөрдүн ыйык султанылган жума күнүңүздөр кут болсун. Жума маариф болсун достор, мекендештер. Биз буюрса больницага кирип келе атабыз. Беттер чымырап эмекчине жан кирди. Жүрүңүздөр. Бул жакта ушундай достор. Здрасте. Өтү ушундай кулагынан аппарат койгондор, дарылангандар, ушундай бир эмелер келет ушунда. Ушундай достор, буюрса азыр настройка кандай болот, эмне болот, анын баардыгын сиздер менен бөлүшөбүз. Достор, мына жаш баланы көрдүңүздөрбү? Мына эки улагына дейин койдурулган. Кохлеарный имплант аппараты. Ушунун бир кулагына коюлган Зульфия женикине. Жаштайынан койгон болсо, аябай жакшы угуп, тез өздөштүрүп кетет экен да. Карабатчы эч ким башына мындай сыноо бербесин туугандар. Бир нече жаш балдарды көрүп атам, ушинтип ата энеси жетелеп, ушинтип алып жүрөт. Ушу аппарат менен окшоттор бар. Громко. Слишком громко, но можно чуть уменьшить. Я тебе делаю спокойно такую программу. Хорошо? Насчет четвертой, как вообще четвертая нам не понравилась. Да, она не нужна, это старая программа. Я же тебе новую сделал. Вы для этого и приехали, чтобы старая как бы не использовать, это четвертая старая, а сделать новые, более комфортные, более хорошие.
Значит, только получается у меня первая, вторая, третья. Да, да, вот это первое На сейчас. улице, допустим, на третьей должна, да? А нет, ты смотри, какая тебе больше на улице подходит. Если там шумно, громко, все раздражает, то лучше поставить там на вторую или на первую. Значит, в аэропорте держи пульт. В аэропорте там рамки, когда проходишь проверку, надо выключать и снимать аппарат. Потом можно сразу одеть его. В смысле, выключать и снимать? Но вот когда проходишь проверку в аэропорте, там у тебя сумку забирают, телефон. Вот вместе с сумкой и телефоном аппарат отдавай, хорошо? Аппарат тоже надо будет? Да, в сумку его клади просто и все. Когда вернут сумку тебе, можно будет его опять одеть. Ага, и в самолете надо тоже не... В самолете можешь пользоваться, но для самолета самое лучшее, наверное, это третий. У тебя же голова закрыта, да, получается? Да. Тогда третья она может. Вот попробуй сейчас закрыть голову, покрыть. Да, правильно. Угу. Включай. Да. Включила, да? Сейчас хорошо слышно? Да. Хорошо. Включи вторую программу. Лучше или хуже стало? Лучше, да? Да. Ну все, значит, когда голова покрыта, вторая программа лучше. Хорошо? Потому что платок мешает работе третьей программы. Вот то, что я говорил, шумы убирает, но вот из-за платка это все неправильно работает. Если платка нету, то можно третью программу использовать. Она будет шум. Если дома, то можно третью программу. Хорошо? Первая. А первая потише, спокойная. Попробуй первую одеть. Первая дома же хорошо, когда, Да. в принципе, дома же тихо. Вот сейчас первая хорошая, спокойная программа. Да. Дайте от меня. Хорошо, обязательно передам. Хорошей вам дороги. Ага, до свидания. До свидания. Ладно, до свидания. Мынакей достор, биз буюрса жумушубуз аяктап айга жайындап калды, Кудай буюрса. Ушундай достор буюрса жумушубузду аяктайын деп калды. Настройкалар өтүп атат, больницадан больницага Зулфиэженин маселеси кетип атат. Кудайга шүгүр. Ош азыр бир ооз сурап көрө. Зулфиэже. На, мурда кулагына жакын сүйлөшөлүк, азыр ушул жерде сүйлөйт. Зулфиэже, Угатам. кандай угуп атасыз? Жакшы. Кадимкидей эле жакшы эле угуп атасызбы? Угатам. Так, бүгүнкү настройка кандай болду? Бүгүнкү настройка аябай жаккан мага. Мурда мынакты карап, жакын болуп сүйлөчү элем, азыр мына көрдүңүздөр, бул жакта карап сүйлөп атам, напротив. Берки Инна Васильевнанын сабагы кандай болду? Больница. Инна Васильевнанын сабагы Сабак жакшы болду. кандай заниматься этиш керекти айтты. Барганда Занятияга кагаз жазып берди мага. Бишкекке апарып Гүлнар эжеге бересиң. Түшүндүңүзбү? Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Жакшы. Кыскасы угушуңуз жакшы, после настройка. Баары жакшы болду. Кыскасы настройка аябай жакты. Буга эми ошо бир жылдай жүрөм, ошого да көнүп. Буюрса. Мына ушундай достор. Көрүп атасыздарбы, мен алыстан угуп атам. Мен азыр могул жактан дагы бир сүйлөп көрөйүнчү. Зулфиэже. Эмне? Качан кетебиз эми? Питерден кетпейм. Көрдүңүздөр, Албат мен. Ушундай достор, дагы бул жактан да эме сүйлөп көрөйүнчү. Ушул жерде болуп туруңуздарчы. Зулфиэже, Питерден качан кетебиз? Качан алып кетесиң? Кетебизби? Сен кеткиң келип атсаң кетер. Угуп атасыздар, туугандар. Кыскасы ушундай. Мына Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Болгондо да бүгүн күндөрдүн ыйык султаны болгон жума күн. Жума күнү ушундай керемет сонун жаңылыктар болот. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, момундардын эң башкы куралы дуа дейт. Дайым дуада болуңуздар.
Сиздердин дуаңыздардын аркасында Аллах Тааланын буйругу менен ушул жаңылык, ушул Аллах Тааланын неаматы, мээрими болуп атат иншалла. 4 дуалдын ортосунда эки көзү көрбөгөн, эки кулагы укпаган жалгыз ошол убакта кайрылган Зульфия эженин абалын эстесеңиз, алигиче жүрөгүң мындай чымырайт да, денең чымырайт да. Ушундай да муктаждар болобу депчи. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, урматтуу мекендештер. Мына сиздердин колдооңуздар менен 2 жылдан кийинки мына жыйынтык. Кудайга шүгүр. Көрдүңүздөрбү? Кудай берем деген болсо ушинтип берип коет, достор. Берерин унутпасын. Берүүчү дагы Кудай, алуучу дагы Кудай. Адам эмес, пенде эмес. Адамдын ырыскысы, мал мөлк, жумуш эле эмес. Адамды дагы бул жашоого алып келүүчү Кудай, кайра алып кетүүчү дагы Кудай, билесиздер. Ошон үчүн Аллах Таалага ишениңиздер. Аллах Тааладан коркуңуздар. Кетирген күнөө, кемчилигиңиздерге тобо кылыңыздар. Ооба, бул өнүккөн заманда, барчылык технология өнүккөн заманда бир батыштын көрүнүшү бизге келип калган заманда көптөгөн жаштар, көптөгөн мындай кандай десем, жаман ыплас күнөө иштер жасап калып атышат. Бирок кайталабаңыздар, тобо кылыңыздар. Бул тобо биринчиден Кудайдан кечирим суроо жүрөктөн. Экинчиден ал нерсени кайталабаш керек. Мына ошол нерсени жасаңыздар, туугандар. Бул жашоонун соту, мыйзамы, сурак жообу эчтеке эмес, туугандар. Акыреттин сурак жообуна барганда кыйналып калабыз. Акыреттин сурак жообуна барганда 1-2 саатка отургузуп алып, же столго отургузуп алып сурабайт, туугандар. Астыңыздарга лабылдатып, отту жагып алып, оттун үстүндө сурак болот, эгерде жаман иш кылган болсоңуздар. Медер акыретке барып келдиңби дешиңиздер мүмкүн. Аалымдардын кеп кеңеш сөзүнө таянып айтып атам. Ошон үчүн давайте убагында, учурунда жамандан адашып, жакшылыкка жанашып, эсиң барда этегиңи жап дейт. Эсиңер барда этегиңерди жаап калгыла дейт элем. Урматтуу жаштар, мен сиздерден суранып кетем. Эмне үчүн мен бул кайрылууну айтып атам? Көптөгөн жаштардын жаман жолдо жүргөнүн көрүп, угуп келатабыз. Алар биздин инибиз, агабыз, алар биздин эжебиз, карындашыбыз, алар биздин бир тууганыбыз. А биз көрүп туруп унчукпай койсок, анда ким айтат? Ким айтат? Ошон үчүн урматтуу айрыкча эже карындаштар, алыста жүргөн бир туугандар, мен сиздерден суранып кетем. Бир тууганыңыздар катары суранып кетем. Жаман жолуңуздардан тезирээк адашып, жакшы жолго жанашыңыздар, туугандар. Мынол көрүнүштү көрүп атасыздарбы? Жалгыз эч кимиси жок, бир тууганы дагы жок, ата-энеси дагы жок, сурана турган эч кимиси жок. Көрөйүн десе көзү көрбөйт, угайын десе жакшы кулагы укпайт. Мына бирөөнүн только ушундай жетелөөсү менен басат. Мына ушундай эжебизден үлгү алыңыздар дейт элем. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Ушундай эжени көрүп туруп ойгонуңуздар дейт элем. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, урматтуу мекендештерим, кыргызстандыктарым, бир боорлорум, жакшыларым, асылдарым. Дайым жакшылыктарда көрүшүп жүрө берели, аманчылыктарда жүз көрүшүп жүрө берели, жана жакшылыктарда жарышып жүрө берели. Аллах Таалам берип аткан ырыскысы менен эсепсиз бөлүшкөндү унутпайлы, туугандарым. Аллах Таала жогоруда айттым, берүүчү дагы, алуучу дагы. Нечендеген миллиондорду берип туруп, бир күн эмес, бир секунд алып коюп атат. Берип аткан учурда пайдаланып, муктаждар менен бөлүшүп калыңыздар. Кызматыңыздар бар учурунда кимдир бирөөгө пайдаңыздарды тийгизип калыңыздар. Учурунда аяттың деп бармаңыздарды тиштеп калбаңыздар. Туугандар, урматтуу чоңдор. Ошон үчүн мен сиздерге айтып кетер элем. Жана ата-энелерге дагы кайрылам. Кайрылып кетем, урматтуу ата-энелер. Балдарыңыздарды шаарда, жана башка да бөтөн элде миграция кылып, Россия жергесинде, ошол эле Кыргызстандын шаар жергелеринде окутуп жөнөтүп коюп
жүрөсүздөр, бирок контроль аз. Күндүзү чаласыздар, кечкисин эмне кылып жүргөнүн сиздер билбейсиздер туугандар. Албетте баарын эмес, көпчүлүгү, мейли азчылыгы, кимдир бирөөсү. Ошон үчүн мен ата-энелерге да кайрылып кетем. Бул эң кымбат байлык бул жашоодочу туугандар. Кызмат, орду, момундай болгон имараттар, бийик үйлөр, эки этаж үйлөр же жип машиналар табуу же миллиондогон акчаларды табып чогултуу эмес. Эң кымбат байлык туугандар. Бала чакага, уул кызга берген татыктуу тарбия. Мындан өткөн бактылуулук, бакыт жана эң кымбат байлык жок туугандар. Жана эң кымбат байлык бул ден соолук. Ошон үчүн бала чакаңыздарга, балдарыңыздарга татыктуу тарбиянын үстүндө гана аракетиңизди жасаңыздар. Балдарыңыздарды кээ бириңиздер таштап коюп, айла жок аргасыз бөтөн элде тиричилик деп жүрөсүздөр. Бирок туугандар, тирилик да өтө берет, Алла Тааланын берген ырыскысы менен. Жашоо да өтө берет. Күн өтө берет туугандар. Адам баласы ачкалыктан же оорудан өлбөйт туугандар. Шуну бир эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Кайталайм, адам баласы ачкалыктан же оорудан эч качан өлбөйт туугандар. Адам баласы качан Аллах Тааланын берип аткан суусу, ичер суусу түгөнгөндө гана өлүшү мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Кудай берүүчү, ырыскыбыз кенен. Өткөндө устаз Максат Ажынын сөзүн угуп калдым. Буту жок жылан менен көзү жок чаянга да Алла Таала ырыскысын берип аткандан кийин, ал эми биз шүгүр канаат кана кылалы туугандар. Не деп айтып кетерим? Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, бул өмүр убактылуу өмүрдө татыктуу из калтырып жашаганды Аллах Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Аманчылыктарда көрүшкөнчө анда эмесе достор, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Албетте Санкт-Петербург шаарынан баарыңыздарга жылуу салам. Ушул сөздөрүм кимдир бирөөгө пайдасы тийип калар деп үмүттөмүн. Ушул видеого лайк басыңыздар, видеону максимально таратыңыздар жана каналыбызга сөз катталыңыздар. Ушул видеонун комментарийине ой пикир калтырып жазып кетиңиздер. Ассаламу алейкум.